мен ойлойт элем, эгер Атамбаев өлкөдөгү саясий кризисти токтотом десе, биз СДПК партиясы мен баш болуп биз оппозицияда калабыз. Калган 4 фракция коалиция түзүп өкмөттү түзгүлө деп, өкмөттү түздүрүп, Атамбаевдин СДПКсы оппозицияда калыш керек болчу. Мына ошондо баланс болмок. Мына ошондо кичине болсо дагы стабилдүүлүк болмок. Өзүнүн партиясына түз деген сөз, биз бийликти колдон чыгарбайлы, балакат болсо деген эле сөз. Бул багы Жантөрөнүн өкмөтүндөгү бир шыпыргыларды экинчи шыпыргыга алмаштырган нерсе. Жантөрө кичине кыргыз тилдүү шыпыргы болсо, эртең Оторбаевге окшогон же орусча, же англисче, же кыргызча сүйлөгөн дагы бир маңкурт келет дагы отурат да Атамбаевдин эшигин шыпырып. Будан эч нерсе өзгөрбөйт. Эгерде жок, өкмөттү кичине эл ишенинген өкмөт кылалы десе, анда журт башы катары чогултуш керек эле. Биз оппозицияда калалы. Мен президент катары. Силер түзгүлө. Экономиканы силер аргыла, саясатты мен жүргүзөйүн деш керек эле. Бирок бизде эми үчүн бизде дайым кризис болот. Өкмөт өзүнүн ишин кылбай жатпайбы? Ал ошол президенттин алдындагы отдел болуп калып атпайбы? Өкмөткө сен өзүңдүн ишин кыл мыйзам боюнча. Чарба экономика сен жооп бересиң, бизге жакын жолобо. Мен кийлигишүүгө укум жок деп президент айтыш керек эле. Сот бийлигин айтыш керек эле. Сот адилеттигин сен жүргүз. Менден сураба, мен отделиме баш ийбе деп. Ар ким өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн, конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укук боюнча бийлигин жүргүзгөндө, укуктук мамиле курганда гана бизде стабилдүүлүк болот. Бүгүн тилекке каршы ким президент болсо, мыйзамың турабы, конституцияң турабы, мыйзамда ошол, конституцияда ошол. Эртең шайтан келсе, ошол шайтандын алдында, ошол шайтан конституцияда болот, мыйзамда болот, бийликте ошо болот. Мына ушуну биз жок кылышыбыз керек. Мен ойлойм, азыркы өкмөттү эгерде Атамбаев өзү СДПК аркылуу өкмөтүн түзсө, баягы эле шыпырындылар келет. Аяки башкача минтели, кумтөрдү элге кайтаралы, саясий укугун токтолу. Жолдош президент, сиз конституциядагы ишиңизди кылыңыз, экономикага, парламенттин ишине, мыйзам чыгарууга аралашпаңыз дей турган жогорку кеңеште болбойт, өкмөттө болбойт. Андан көрө күнү түнү Атамбаев барып, кимди кошолу өкмөткө деп чуркагандар жүрөт азыр.